Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Түз эфирде баарлашуу Марбатовда жана ошондой эле Насихат радиосунда, TikTokто, Facebookта биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул сыныгчы, жүрөк көтөрүп, суук чыгарган, хижама жасаган кыргызга кызмат кылып жүргөн ошол биздин ошол ооруп калгандарга, шифасын издеп баргандарга ошол себепчи болуп аткан кыргыздын уулу Руслан Тентиев мырза келген. Ассалам, кош келдиңиз. Рахмат. Алла разы болсун. Анда ушул мынакей буюрса бүгүн түз эфирдебиз. Биринчиден убакыт бөлүп келгениңизге Кудай ыраазы болсун. Анан азыр улам чалып атат, эфирге чейин дагы колум чегип кетти, сынып калды деп күтүп атат. Ага болбой келип ушу элге пайдалуу эфир болсун деп келдиңиз. Аллах ыраазы болсун. Анда эл журт менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Эл журт баарына чоң рахмат, ысык салам. Сизге да рахмат ушинтип чакырганыңызга. Ассаламу алейкум. Алла разы болсун. Эми эфирге ошол баягы убакыт бөлүп кечикпей келдиңиз. Алла разы болсун дагы. Анан ошол бул атаңыздан калганбы, же кандай өзүңүз окугансызбы, ушуга токтолсоңуз. Бул тукумубузда чоң аталарыбызда бар экен. Чоң атаңызда? Чоң аталарыбыз. Атаңызда эмес, Жок, атамда эмес, чоң аталарыбызда бар экен. Ошо чоң аталарыбыздан ошо кан куйт экен да. Ошо өзүнөн өзү эле Кудай таалам биринчи Алладан дечи. Ооба. Экинчи ошо Кудай таалам берип, ошонтон элдин кызмат иштеп баштап калдык да, ошентип биз дагы. Ошол өзүңүз нарын кызартынан болосуз. Өзүбүздүн атыбыз Руслан. Өзүбүз Нарын областы Кызарт айылынан болобуз. Машалла. Сон анан мен билгенден Россияда иштеп келипсиз, Россияда иштеп, ал жакта канча жыл иштедиңиз? Москвада ушу кесип боюнча 3 жыл иштеп келдим. 3 жыл, Ушу кесип элдердин кызматында болдум. Элдер аякта кыргыз эмес, өзбек, тажик, молдован, орустар дагы көрдүк. Ошолордун арасында кызматта жүрдүк да иншалла. Анан ушул жанагы кече мен көрүп калдым. Сертификат дипломдоруңуз көп экен. Ошолорду каяктан алдыңыз? Кайсы жактан окудуңуз? Устатыңыз ким дегендей? Биринчи окуп баштаганым Бишкекте Восток 5 деген окуу жайы бар. Ошол жерде окудук. Чоң устаздар Кытайдан окуп келишкен экен. Египетте эмелерде окуп келишкен чоң. Ошолордон окудук. Мануальный терапевт ошол жерден окудук. Аябай жакшы үйрөтөт экен. Ал эмнени үйрөтөт? А жерде ошо массаж менен мануальный терапевт үйрөтөт экен. Мына иликтеп айтып берсеңиз, ошондо биздин жанагы жол таппай мындай шифа издеп жүргөн адамдар көп да. Канча күн келет? Эми боюнча, эми көрүп айтасызбы? Көрүп айтасызбы же келген пациенттерди? Баягы биринчи келгенде көрүп туруп айтыш керек да. Анан көрмөйүнчө айта албайсың да. Көрүп, карап, текшерип, каерде оору бар, каерде эмне бар, каерде смещение, каерде протрузия, каерде грыжа, ошо точканы басканда, мисалы үчүн белдин 3кө бөлүнөт. Седалищный биринчи изменение диск болот, экинчи протрузия, үчүнчү грыжага айланат да. Грыжага. Ошонун баары эмне себебинен? Эмнеден келет бул ушул? Ошо оор көтөргөндөн болушат биринчиден. Оор көтөргөндөн. Экинчиден бул возраст өткөндөр кальций, витамин жок болуп калат. Анан ошондон грыжага айланышат. Сууктан да болобу? Сууктан да болот. Суук тийсе воспаление болот. Воспаление болсо мышцалар кармай албай калат экен. Кармай албай калса, анан кастафравка жөнөтүшөт көбү. Бул биягым белим ооруду, биягым жок. Кастафравтан только сөөктү салышат да. Калганы ошо воспаление болсо больницага жөнөтүш керек. Больницадан укол алып, капельница алып, кайра восстановление болот да суук тийгенге.
А бул Кастафуров стопка сөөгө эле салат да. Руслан мырза сизге Алла разы болсун дейт. Ошол мен дагы уруйм. Ошол атамды алып барайын дегем, кайсыл жерде дарегиңер айтып койсоң дейт. Адрес дарек. Биздин дарек Бишкек шаары, Ош базар, Пешеналиева 45, Айкөл Месс-центр, 3 этаж. Телефон номериңизди да сурап атат. Телефон номер 0706 847 362. Жакшы, ошол сизге келип баса албай, жанагындай келип оңголуп кеткендер барбы? Пациенттериңиз, адамдар. Бизге негизи Москвада мен айттым го, башында. Москвада көп жүрдүм деп. Москвада көп жүргөндө биздин биякта Кыргызстандан быйыл баштадым да. Көрүп. 1 жыл болуп калды, бияка келип. Калган основной эле Москвада жүрдүк. Биздикилер качан болбой калганда келишет экен да. Баспай. Баспай калганда, жылбай калганда, кырыжак айланганда, ошондой калганда келишет экен. Анан келгенде эле лечение кирет, анан кандай результат баштагандачы деп башташат экен да, өзүбүз биздикилерчи. Анан бул шашпаш керек да буга. Биздики ошон үчүн заранее кичине бир жериңиз ооруду, барып бир сыйра түстөтүп, Кастафуровго түстөтүп, каерде Кастафуров болсо, ошол жерге барып түстөтүп жакыныраак болсо, алган жакшы да. Анан биздикилер качан баспай калгандан кийин сөзүңүз оозуңузда, Руслан мырза. Сиз мына Россияда иштеп келдим деп атпайсызбы? Башка улуттагылар мындай бир жери бир аз оорутса эле дароо ошол табыбга же врачка же сыныкчыга барат экен. Анан биздикилердин азыр айтып атпайсызбы? Мындай жылбай калганда баспай калаган келет депчи. Неге кыргыздын мындай мүнөзү ушундай? Аны төшөктү жастады эле Кутайга шүр дейбиз го. Кыргыздын окуучуларды үйрөтүш керекпи кандай? Буларга жакшы, өзүбүздүн кыргыздарга жакшы. Бир кыргыз болгондон кийин жакшы пейлүү искенен бар, мына гостеприимный болобуз, жакшы. Эмне дегенде биздикилерге мындай көз менен кыргыздар өзүбүз көз менен көрмөйүнчө ишенбейт экенбиз да. Көрүп, качан көрүп результат алгандан кийин ишенет экенбиз да. Ошо биздики ошо. Демек, могул кээ бир адамдар айтат да, ушул уколдон корком дейт, же болбосо мындай жакшы ооруп атса деле жакшы деп жүрө берет экен. Анан азыр мына Кыргызстанда ушундай ден соолук кербени деп айылдарды кыдырып, ошол жерден көрүп атат врачтар барып, көз доктору бар, бардык адистер бар. Мынакей мен кечээ өзүм да көрдүм, ошол көлгө барсак, ошол врачтар бардык бар элдер көрүп, анан баягы апалар, аталар баспай калганда, анан ошолорду жетелеп көтөрүп келип, алып барып көрсөтүп атат да. Аябай мындайча айтканда 90% ооруган айылдар бар экен. Анан ошол баягы кандай туура эмес тамактануудан да болобу, же кандай биз баягы эми кыргыз өзү, кыргыз казак мындай эт көп жейт эмеспи? Бул жагынан кандай болот? Биздики негизи эме боюнча, медицина боюнча негизи туура тамактанышыбыз керек да. Биз өзүбүз кыргыз, казак, кыргыз этти көп жейбиз. 12-1-де. 12-1-де. Өзү негизи атаздан көк чай ичип. Көк чай ичип. Ошонун бар ден соолукка зыян экен да. Кечинде ичкен. Өзү негизи Европада, Россияда көп эле 6-га чейин ичет да. Тамактын баары. Биздики 6-тан кийин башталып атпайбы? Биздики 6-тан кийин 6 саат отурасың. Анан дагы ошол 5-6 салат, астын баары толо. Ошонун баары зыян экен да. Ошо туура тамактанышыбыз керек экен негизичи. Тамактангандан да болот бул. Кетет, кетет, сөзсүз кетет. Анан тамактангандан да биздикилер күчтүү 5 бармакты жеп алып туруп жатып алышат, муздак сууну бастырып ичишет. Чүчүк казагартан жеп туруп, өзү муздак сууда бул вредный да, болбойт. Болбойбу, болбойт. Жылуулуу кылып ичиш керек. Ошондо жанагы сразу жанагындай эмени бар толтурат, анан гастрит, язва айланат экен да. Биз ысыкта ушул баягы жарандарыбыз муздак суу издеп атпайлыбы? Муздаткычтардан муздагын бер депчи. Демек бул ден соолукка зыян экен да? Ден соолукка аябай зыян. Ошон үчүн жылуу кылып, кипяток кылып ичкен жакшыраак да.
негизи ошо туура тамактансак адам баласы өзүбүз кыргыз оорубайт экенбиз да. Туура тамактаныш керек. Туура тамактанганда ошо айтып өтөйүн, эми ошо туура тамактан. Эртең менен турганда мындай сүт каша жеш керек экен. Жеңил ашказанга. Обедте первый, второй кылып жегиле туура тамакты. Кеч киргенде 6га чейин жеп туруп, андан кийин суу ичип коштош керек. Ошо туура тамактанып. Ошо туура тамактанганда дене дагы, ден соолук дагы жакшы калыптанат, жакшы көпкө жашайт экенбиз да. Сиз жакшы айттыңыз. Жанагы өткөндө ушинтип бирөө айтса, врач айтып атат да, оозума кара суу келип мындай тамак жебесем кызыктуу болуп атам депчи. Ошол нерсени мындай өтүп кетиш үчүн кандай кылыш керек? Сабыр кылыш керекпи же мындай жеңил бир эмелер жесе болобу, ичсе болобу? Ал кара көк дегени кара суу келет дейт. Кара суу келген. Күчтүү тамакка көнүп калган да? Күчтүү тамакка көнүп калган. Анан коланы, газировойну көп ичкен ал. Ошондон болот. Мустак сууну көп ичкен. О, кээ бирлер ошо сиз айткандай азыркы аталган суусундуктар менен жашоо образы байланган да. Ошо менин советим жылуусу, ошо көп ошо байланып калгандар ошо жанагындай газировойну сууга байланып калышкан, мустак сууга, ошонун баары ден соолукту өлтүрөт. Бул газ суу ичкенде адамдын сөөгүндө кальцийни 80% айдап чыгат экен. Маселе ушул жерде экен да. Ошон үчүн сууну көбүрөөк ичишибиз керек. Анан газаттуу кола, фанта, жанагындай газировойну, флештер, булар жүрөккө зыян, сөөгүктү кальцийден кетирет экен. Ошону ичпеш керек экен. Келген ушул пациенттерге мындай сиз ушундай кеңеш бересиз да? Аткаргандар көп элеби? Бар, аткаргандар көп. Келген жакшы советтеримди да берем. Ар бир келген пациенттериме айтам, келгенде мисалы үчүн мен 3 күн көрөм, 2 күн көрөм пациенттер. 1 күн көрөм. Результат болсо 1 күн болот, 2 күн, 3 күн. Ашып кетсе 3 күнгө чейин көрөм. Андан кийин айтам, результат болсо келгиле, результат болбосо башкага баргыла деп айтам. Анан келгенде сөзсүз каждый өзүбүздүн кыргыз элибизге, каждый келген пациенттерибизге айтам. Келгенде мындай болгула, жылуу суу ичкиле, туура тамактангыла, кальций ичкиле, витамин ичкиле деп жакшы сөздөр, советтеримди айтам да. Саламатсызбы дейт, адамдын грыжасы бар, ошону көрүп берсеңиз болобу дейт. Грыжасы аяктырса болобу? Кээ бир врачтар болбойт дейт экен андай. Ответственность аш керек деп. Негизи врачтар деле, мен врачтарга деле каршым жок, да. Врачтар деле бул медицина деле жакшы. Биздики бул народный целитель да. Бул народный целитель да жакшы, медицина да жакшы да. Мисалы үчүн. Бул грыжа негизи бир келип карап түстөтүп туруп, жакшы позвоночтөрүн баарын беседа түстөтүп туруп, андан кийин режим кармаш керек да грыжагачы. Көп режим кармаш керек. Кандай режим десе, бул отурбаш керек. Турникке көбүрөөк тартыныш керек, асылып туруш керек, грыжа айык туруш үчүн. Сөз биринчи келип түстөтүп кетиш керек. Түстөтүп кеткенден кийин тартыныш керек, Түстөтүп кеткенден кийин, сөз түстөтүп кеткенден кийин анан жана режимдерди айтам, отурбагыла дейм. Турникке асылып туруш керек. Турникке канча убакыт асылыш керек? 1-2 секунд күнүгө. Күнүгө? Бир 2 маал, 3 маал, 1-2 секунд асылып туруш керек. Сиз айткандай өткөндө ушул бир байке ушулдай кеңеш берген экен. Дааратканасына жолуна жасап коет. Бара атканда, келе атканда көз көрүнөт экен, анан шарт кармап. Ошол аябай жакшы да, абдан. Пайда экен да. Өлө пайда бул. Бул биринчи келип ошо позвоночтөрүн бизге келип түстөтүп алгандан кийин, андан кийин ошо жанагындай процедураларды кылса, сөзсүз бул аягат грыжа да. Жакшы, демек мен ойлойм, урматтуу биздин ушул көрүүчү жооп алды деген ойдобуз. Анан бул жерде ушул жүрөк көтөрүү деп дагы турат. Жүрөктү кандай көтөрсө болот? Жүрөктү боюнча вопрос эмеңиз, жүрөк түшкөндө кандай симптомдор пайда болот? Чочуп, коркуп, баягы эме кылат да балдар, адамдар деле. Жок, чоң кишилер деле, апалар деле, кичинекей балдар деле, бул баары да түшөт да. Жүрөк түшкөн.
жүрөк чоң кишилерге түшсө кичине калтырап калат муундары. Токтоно албай калат. Биринчи. Экинчи тамак иче албай калышат. Көбүрөөк нерв болуп калышат. Нерв келе. Нерв болуп, сөзгө чыдай албай бир нерсе болсо, жүрөк түшкөн адам. Урушчак болуп калгандар ошол болгон экен да. Ошондон болуп калат. Анан кичинекей балдардыкы болсо, бул жүрөгү көбү ата-энеси бакыргандан болот да. Кыйкырып урушуп, бакырганда ошондо катуу жүрөк чыгып калышат булар. Жалтанып, катуу деп тилин жутуп алышат дагы. Анан балдардыкы тилин жутуп алат да, тили кыскара берет. Тили кыскаргандан кийин анан кекештенип башташат. Анан көбү билбейт, врачка жүгүрөт, бул эмегелерге жүгүрөт, көп жака жүгүрүшөт, результат жок деп келишет да. Бул жүрөк түшкөн, бул катуу түшкөндөн кийин тил кыскарып кетет, анан киндик ылдый түшүп кетет да. Анан өзү менен өзү ойноп, тамак ичпей калат кичинекей балдар. Ошо жооп жүрөк. Демек, ошондой биздин жарандарыбыз келсе, буюрса көрүп бересиз. Ошондой келсе, дагы дарегиңиз болуп атат бул жакта, ошо биздин көрөрмандар, угармандар. Бир дагы айтып коесуз го, жаңы кошулгандары да бар да. Ошого сурашып атат. Шаар Бишкек, Ош базар, Пешенелби 45, Айкөл Мессентр, 3 этаж, ошонун подвалындабыз. Ошол жерге келиңиздер. Руслан Айтиевди деп түшсөңүздөр, буюрса таап аласыздар. Ошол. Анан хижама боюнча сурап атат. Хижаманы кандай аласыз, канча убакыт аласыз деп сурап атат. Хижама. Бул хижама боюнча Назира деген эжебиз бар. Ошол устазыбыз болот, ошол үйрөттү. Ал кийинкиси, биринчиси биз ошо Райхан деген эжебиз бар, устаз. Ошол медицинада окуган, мындай да окуган, ошол хижаманы ошонун колунда окуганбыз. Ошону үйрөткөн. Аларга да Алла разы болсун, сиздерге да Алла разы болсун. Бул хижама боюнча мында 10 жакшылык бар да. 10 жакшылык бар. Бул хижамада жанагындай көз тийсе, сотрясение болсо, варикоз болсо, жанагындай суугорлор болсо, хижама алганда чыгып кетет да. Сотрясениега жакшы, көзгө жакшы, астрахондрозго жакшы хижама алсаң, варикозго жакшы. Белдин жанагы ооруп аткан астрахондроз бел грыжалардын үстүнөн да алып койсоң да жакшы бул. Кечиресиз дейт, ошол хижама жакшыбы же сүлүк жакшыбы? Кайсынысын кылса жакшы эффект болот дейт? Сүлүктүн да окуусун окугам, бирок сүлүк койбойм да. Бирок негизи экөө тең эле жакшы да. Сүлүк дагы жакшы, бирок сүлүктө 25 эффектиси бар да. 25. Бул шилекей дагы экен да. Сүлүктүн шилекей дагы экен. Ошо. Хижаманыкы болсо, бул сүннөт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келаткан. Ошол канча айда бир алып туруш керек? Негизи хижаманы по шарият боюнча 3 ай, медицина боюнча 6 ай. 6 ай, ошол убактарда баягы бул эми арам кандарды алат да? Бул хижамада бул жанагындай кан уюп калган гематомия болуп калса, бир удар жесе, таяк жесе, ошолорго гематомия болуп калат. Ошолордон алса да, ошо жерде арам кандар уюп толуп калат. Хижама менен алып чыгарса, ал жеңилденип, оорубай калат да. Бир тууганыбыз ошол деме инсульт алды эле, ошого сиздерден кандай жардам болобу дейт, эмне кылсак болот дейт. Биринчи инсультка точный массаж керек да. Массаж. Биринчи жардам. Биринчи жардам инсультка точный массаж керек. Бул точный массаж ар бир клетканы ачат. Уктап калган клеткалар бул инсульт ойготуп, Бул инсульт деген 3 түрлүү болот, 3кө бөлүнөт инсульт. Инсульт, микроинсульт, инсульт, инфаркт. 3кө бөлүнөт. Ошого бул пайдасы точный массаж. Точкаларын ар бир точкаларын ачып, басып чыкса, ошондон ойгонуп, кан жүгүрүп, кан айлангандан кийин аны пайдасы болот да. Сөзсүз иншалла. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей буйрса, ошол Руслан мырзага келсеңиздер, шифасын Кудайдан эми. Анан суроолор өтө көп болуп атат. Ошол айрымдарына токтолуп атабыз, буйрса.
атам Воронцовка жаткан дейт. Анан институт алган дейт. Воронцовка алып жатып, анан бир жак оң жак өйрөнүштү атат дейт. Жардам бере аласыздарбы дейт. Биринчи күнү Алладан дечи, иншалла. Экинчи биз себепчи жардам беребиз, конечно, колдон келишинче, иншалла. Бул биринчи ушу жана башында айттым го, точный массаж менен ар бир клеткалар ачканда кан айланышы жакшырат. Экинчиси анан сөөктөрдө, муундарда кысылып калат. Жата берип кысыла берет. Ошого да массаж кылып туруп, точный массаж кылып туруп, анан кийин мануальный терапия кылып койсо, жеңилдеп, сөзсүз жеңил болот. Ушундай пациенттериңиз болду беле, сизге келип баягы алып, анан жакшы болуп басып кеткендер, же болбосо ыраазычылык билдиргендерден айтып берсеңиз. Рахмат. Мен биринчи жолу ушинтип сиздерге рахмат. Биринчи жолу чыгып атам. Өзү негизи уялып жүрчү элем. Көп эле айтып жүрчү. Анан результат ошо сиз айткандай микроинсульт менен келгендер бар. Айткандар бар. 3 күн келгенде 3 күндө эле болду, сонун болуп калганда жумушка чыгып кеткендер бар, байкелер, аталар. Эми конечно, возраст өткөндө бир аз кыйынчыраак болуп калат. Мындай жашырактар болсо, сөзсүз алар айыгат, иншалла. Айыгап, инсультта жакшы болуп кетет. Демек баягы ушул мынакей сиз сыныкчы, анан суук чыгаруу боюнча. Ошол боюнча да айтсаңыз. Суукту кантип чыгарат? Баягы илгери Кыргызда ысык анан суук деген эки эле оору болчу экен. Азыр оорунун түрү көп. Аптека, дарканага кирсең, аякта дарылардын түрү көп. Кыскасы шифасыз деген адамдар көп да. Бул суук деген илгери чоң аталар мустак ысык суук деп койчу. Бул маанисин түшүндүрүп берейин. Сиз сурап ысык дегенде бул давление көтөрүлөт, ысык деп коет. Ысык, бул ысык деп коет. Ысыктын мааниси давление көтөрүлгөндө ысыктап кетти дейт муну. Сууктап кетти дегенде бул давление түшүп кеткен дейт. Тескерисинче? Тескерисинче. Давление түшүп кетет. Түшүп кеткенден кийин анан баягындай дарыга жүгүрүшөт да. Көтөрүш эмес үчүн. Көтөргөндө эми кантип сууктап кеткенде өзү эле туура тамактаныш керек да. Кайра эле башындагыдай туура тамактаныш керек. Давление ушул нем болгондорго көк чай иштейт го, ошол туурабы? Давление высокойлорго көк чай, анан гимнастика, физиотерапия кылып туруш керек да. Ар дайым, Ар дайым. Бул күнүмдүк турмушка бул эреже кылып алыш керек да. Сөзсүз. Ай бир мен Кыргызстандын эми баарын айтам, ошо кыргыз элибизге. Бул гимнастика, физиотерапия сөзсүз кылыш керек. Көнүгүш адат кылыш керек да. Эгер көп жашайм десе. Көп жашайм десе. Ден соолук бул аманат дейт го, ден соолук бул аламат. Аманат деген да. Анан бул жакта да ошо суроолор келип атат. Шакирттериңиз барбы деген суроо. Окуучуларым бар. 2 кыз, 3 эркек. Алар кайсы жерден, биздин көрүүчүлөр кайсы жерден тапса болот? Филиалдарыңыз барбы деп атат да. Бирөөсү Ошто. Алда Москвадан келди. Эми жакында алда баштайм деп ниет кылып жүрөт. Бирок баштай элек, бирок баштайм деп ниет кылып жүрөт. Бирөөсү Бишкекте, биякта. Ал Дунган улутунда. Ал иштеп атат. Аты жөндөр ким шакирттериңиз? Канча убакта жетиштирдиңиз? Канча убакта чыгардыңыз? Шакирт өз тарбиялаш оңой эмес да? Убакыт бөлүш керек деген. Туура убакыт бөлүш керек, рахмат. Бул окуучуларды 1 айдан 2 айга чейин окутуп, убакыт бөлүп ошолор чыгардык да. Массаж, мануальный терапия ошолорду окуттук да. Ошол жанагы чоң атамдан калган мурас деп атпайсызбы? Ошол канда бар экен депчи. Чоң атаңыз ушул канча жашында үйрөнгөн экен, канча жыл эл көрдү. Анан баягы азыр эми сизге келиптир. Бул дагы аманат да. Бул биз эми чоң аталарыбызды көрбөй калдык. Анан ушу туугандарыбыз айтат, ушу аталарыбыз мындай сыныкчы болгон,
молдо болгон депчи. Кызартта. Кызарт айылында ошондой чоң бий болушкан экен. Ошондой кишилер болгон экен. Кызарттын өзүндө болгонбу? Кызарттын өзүндө. Анан биз көрбөдүк, бирок ошо кан куйду экен, ошо Алланын эмеси менен биз ошо эме болуп чыгып калдык да, иншалла. Иншалла, Алла берекесин берсин. Анан ушундай өзү негизи биздин кыргыздар өзү Кудайга жакын, элге жакын, жерге жакын, анан жардам бергенди жакшы көрөт го. Анан баягы сизге келип, баса албай келип, анан басып кетип, жанагындай ыраазычылыгын билдиргенде кандай бир жүрөгүңүздө сезимдер болот? Эми аны айтып жеткизе албайсың да. Мен дагы аябай ошо айып кетсе, оорубай жакшы болуп кетсе, мен да сүйүнөм аябай. Өзүм айыккандай сезем да. Келип көп ыраазычылык билдиргендер көп пациенттерим. Рахмат балам, рахмат иним деп батасын берип кеткендер көп. Просто интернетке чыгарбай жүрдүк баягыча. Эми замандын талабы экен. Ушундай азыр 21-кылым анан ушу ютубка сиздерге да Алла ыраазы болсун. Биякта да сурап атат ушу биздин көрүүчүлөр, бир туугандар, көрүү кызматыңыз, акыңыз кандай, канча дейт. Көрүү кызмат Сонун киши болсо, мисалы, же немесине карап айтасызбы? Оорусуна карап айтам да. Дартына карап. Дартына карап келип. Бирок биздики анчалык деле кымбат эмес. Ошо эл үчүн деп ачтым да өзү. Алла ыраазы үчүн элге пайдам тийсин, элге кызмат кылайын деп ачтым. Ошо жаныңызда дагы кесиптешиңиз бар экен, Амина деген эже. Ошол эже айтат, абдан мындай Руслан мырза мындай элге жардам берсем деп ушундай көп кызматтарды кылат, көп нерсени айтпайт, көрсөтпөйт депчи. Анан оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн дейт кыргызда. Болсо билбесин дейт. Демек, бул тармакта жалпы тажрыйбаңыз канча жыл болду? Бул кесипте 12 жыл болуп калды, Кудай буйрса. 12 жылдан бери элге кызмат кылып келатабыз иншалла. Россияда канча жыл иштедиңиз? Россияда общий 5 жыл да. 5 жыл. Ошол сизге келген пациенттер же болбосо жанагы дартына дава издеп келген адамдардын көпчүлүгү кайсы улуттан болду? Баары эле тең келип атты да. Кыргыз, өзүбүздүкүлөр, өзбек, тажик, основной өзү Средний Азияский, Кавказ ушулар келип атты да. Орустарчы? Орустар да келип атты, бирок өзүбүздүкүндөй көп келген жок. Азыраак, Азыраак келип атты. Орустар көбүнчө мындай медицинага көбүрөөк басым койсо керек. Алар ошондой медицинага көбүрөөк басым жасашат экен. Буга биздики бул эми народный целитель да. Народный целитель Москвада көп анча бааланбайт экен. Бааланган бул Өзбекстанда, Казакстанда, көп шайларда көп бааланып аткан. Народный целитель. Алла разы болсун. Анан ушу баягы негизги тамактанууну айттыңыз, эрежелерин айттыңыз. Ушул биз көбүнчө биринчи душманың эмне десе нафси дейт го. Нафси. Анан азыр бирөө арк тайымда суу ичип атат, бирөө алма жеп атат, бирөө басып атат дегендей. Сиздердин методика менен эмне кылышат? Ден соолукка кам көрүп, ошол ден соолукту жакшыртыш үчүн дагы кандай методика, ыкмаларыңыз бар? Бизге ошо биринчи адамга ден соолук эми боюнча, экинчиси позвоночник болот экен, үчүнчү тиш да. Адам ден соолук, тиши, позвоночник, анан туура тамактанса, адам оорубайт эч качан. Оорубайт, Ошо биринчи очередь позвоночник каратыш керек экен. Экинчи ошо тиш, ден соолук мүлкү дейт. Үчүнчү анан туура тамактануу. Демек бизде азыр ошо кыргыздар ушул нерсени көп эске алып жатат окшойбуз. Той десе тойдо тамак жеш керек болот. Кээ бирлер бар ушул тойго барса деле мындай азастан жанагы өзүнүн жаккан салатынан же башкасынан жеп, камыр тамакка
мындай берилип кетпей дегендей. Анан бир врачтын айткан сөзү бар да. Кандай тамак болсо жей бер дейт. Бирок спорт кылыш керек дейт да. Ошо спортта бул ден соолуктун булагы дейт. Спорт Кайсыл спортту сунуштайсыз көрүүчүлөргө? Негизи спорт боюнча негизи биринчи ошо тамак, да, тамак, Сууга сүзүү. Спорт боюнча сууга сүзүү биринчиден, экинчиден сөзсүз гимнастика, физиотика жүгүрүш керек кичине. Адамча. Баягы адам жалкоолуктан эле ошо орун бар пайда болот. Негизичи. Ошо жалкоолонбошубуз керек. Сөзсүз эртең менен эрте туруп, сөзсүз гимнастика кылышыбыз керек да. Эртең менен эрте турдук. Баамдатты намазды окугандан кийин заптыраны ичип алып туруп, сөзсүз физиотика кылыш керек. Өзүңүз да намаз окуйсузбу дейт? Өзүбүз да намаз окуйбуз. Кудайга шүгүр. 5 мал намаздабыз иншалла. Алланын исми менен ошо. Намаз бул ушул ден соолукка кандай пайдалары барбы? Бул намаз уханын өтө чоң пайдасы бар да. Кандай? Намаз бул жанагындай давление болбойт намаз окуган адам. Ушу давление нормалдаштырат дейт, э? Нормалдаштырат. Ошондон өткени намаз окуганда физиотика болот экен да бул дагычы. Бул ученыйлар айтат, намаз окуган адам эч качан оорубайт экен да. Давление менен, бел оорубайт экен, грыжада пайда болбойт экен. Бул көп пайдасы көп экен да, субханалла. Белге, грыжага пайдасы бар экен намаз окуган адам. Давление болбойт, остеохондроз болбойт. Намаз окуган адам. Намаз окуган адам жанагындай жаман энергия жүк да баспайт. Демек, намазда сунуштайсыз? Көбүнө. Баягы медицинадагы, анан бул парыздагы да. Бул парыздагы. Жакшы, анан ушул сыныкчы баягы адамдар кээде врачтар айтат экен го, ушул баягы жок аларга барбай эле бизге келгиле дейт да. Биз жасашыбыз керек деп. Жана ушул кандай туурабы же туура эмеспи? Анан биздин ушул айылда да бир Күрт улутуна бир аксакал бар эле өтүп кетти. Ошол айрым врачтар жасай албаган эмелерди ушу келтирип койчу да. Баягы чыккан сынгандарды келтирип таңып, анан басып кетчү. Ошол сыяктуу буга кандай көз карашыңыз? Мен өзү медицинадан дагы кичине кабарым бар, бираз курстарда да окуганбыз. Народный дагы окугам. Бул эми медицина качан негизи Улукман аким айтат го, эки нерседе больницага баргыла дейт да. Биринчиси чирип кеткенде, кестиргенде барсаңар болот дейт больницага. Экинчиси жарылып кетсе дейт да. Пыркырап кетип жарылып кетсе, ана больницага барып түстөсө болот дейт. А так калганы кастафырып түстөсө болот да. Шакшактап, эскиче кылып кылса болот. Бирок азыр заман өнүккөн да негизичи. Негизи катуу сынып кетсе больницага эле барган жакшы. А так мындай эме болсо, жеңилирээк болсо, өзүбүз эле түстөп, өзүбүз эле гипстеп коебуз да. Шакшактап. Алла разы болсун. Демек, телегөрүүчүлөр, дартка даба издеп жүргөндөр болсо, эми ар кандай болот жашоодо оорубаңыздар. Биринчи байлык, ден соолук дейт. Кокус ушул ооруп калсаңыздар, мынакей биякта да көп даректерди сурап атат, телефон номер сурап атат. Баягы ооруганда көзүң караңгылайт эмеспи? Көзүң баягы ким жакшы сөз сүйлөсө, анан жакшы мамиле, ошол жакшы баягы ден соолугу сакайып кетсе, ошол жерге дайыма көзгө жакшы көрүнөт да. Анан жүздөгөн миңдеген биздин жарандарга пайдаңыз тийиптир. Алла разы болсун, биякта дагы Алла разы болсун деп жазып атат. Экинчи ошол баягы көрүп туруп айта баштатпайсызбы? Баягы дартына карата. Анан эгерде оор болуп калса, врачтарга да барса болобу? Мен келип ошо көрөйүн деген себебим, ошо келип келсе мен өзүм көрсөм, анан если врачтык болсо, врачка жөнөтөм. Кол мен өзүм колуман келсе, өзүм жетсе, өзүм кылам.
колуман келбей мындай суук болуп же башка эме оору болсо аны сөзсүз больницага жөнөтөбүз. Алтын ийне да саясып дейт го, жана Кытайларда ушул медицина бар турбайбы? Медицинада алтын ийне деген. Бул иглотерапия дейт муну. Алтын ийне. Бирок анын деле окуусун окуп атам. Бирок мындай баштай элекмин, жок, баштай элек. Алла разы болсун дейт, Руслан мырза дейт, ишиңизге ийгилик дейт. Кудай буйрса ушул апамдын давлениясы бар дейт. Ушул алып барсак болобу дейт. Бул давление бул 3кө бөлүнөт да давление. Позвоночниктер кысылып калса да, шейни жактан да, моюн жактан да, грудной отделден жактан да кысылып калса, бул давление бере берет. Биринчиси. Экинчиси, бул нервтен да. Көп нерв болбош керек. Нервтен дагы көп оорулар пайда болот экен. Давление көтөрүлөт, давление түшөт экен. Колдон келсинче эметип беребиз. Алла разы болсун, Руслан мырзага барып мен жакшы болуп кеткем дейт. Сизге чоң рахмат, өмүрүңүзгө береке дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Кудай буйрса ушундай баягы чуу деген атка дем берет дейт го. Кээде жакшы сөз адамга мындай жакшы энергия, жакшы дем берет, мындай. Анан окумуштуулар, алдындар айтып калат ушул баягы ойлонгондо жакшы ойлош керек дейт го. Баягы кээ бир адамдар ааламды оңдойм дейт экен да. Анан ааламды оңдош үчүн биринчи адамды оңдош керек дейт. Анан адам оң болсо, анын ою оң болсо, жолу оң болсо, анан башкаларга да пайдасы тиет дегендей. Анан сиз мынакей ошол бөлүмүңүздө канча адамга жолун оңдоп, оюн оңдоп, анан баягы чыкканын, сынганын салып берип, грыжасын жасап берип атасыз. Анан ушул учурда баягы мындай адамдар кээде барасың көп жерге, бирок шифа болбой калат, анан бир адамдан болот да. Анан ошого могул ылдыйкы өрөөндө дагы ушул Замира деген эже бар экен, табыпчы. Элдик табыпчы, ушул апасынан, энесинен калган. Анан жалаң аялдарды, ушул жаш балдарды көрөт экен. Анан төрөгөндөр төрөйт экен. 30 жылда төрөгөн бир аял төрөптүр. Анан сүйүнүп атат да. Анан ага ошол күйөөсү мындай колунда акчасы бар бирөө экен. Мен эле аялымды караңыз. Ушул сизге бардык сураган акчаңызды берейин десе, жок, кереги жок. Ушундай мен элди көрүшүм керек. 3-күнү жаш балдарды көрөт экен да. Баягы ал эже айтып атат, мындай кол менен бүтүп келатканда ошол кайсы жерде оору болсо, ошол жерде сезет экен да. Баягы аппарат сыяктуучу. Сизде да кандай ошондой касиеттер барбы? Биринчи касиеттер бар ошондой. Кол менен чувствовать этем да. Сезилет э? Сразу кармакты сезгенде, каерде сколиоз, смещение, грыжа полностью сезилет да. Кармап точкаларын кармап, аларды айтып бере алам. Бул биринчиден бул ниетке жараша да. Ар бир адам жакшы ниет менен келсе, жакшы эме менен келсе, сөзсүз шифа болот да. Ниет оңдош керек экен да? Ар бир амал ниетке жараша болот дейт пайгамбарыбыз. Биздин убактыбыз билинбей эле соңуна келип калды. Руслан мырза, көп нерсени дагы билсем деп ойлойм. Келечекте дагы сүйлөшөбүз. Кудай таала ушунакей буякта биздин көрөрмандар, угармандар адресиңизди, номериңизди сурап атат. Ошону айтып берген бир жакшы жыйынтыктап берсеңиз. Ошо адрес Песчаное 45. Айкөл Мессентр подвалындабыз. Ошо ишет. Ошо бизге кызматтабыз, ар дайым эшик ачык. Күлүп жайнап тозуп алабыз. Ооруп баягы ордун тура албагандар болсо, жана үйүнө деле барып көрсөңүз болобу, болбой? Ошондой катуу тура албагандар болсо, үйүнөн жазат дегендей. Суранса барабыз да, барып көрүп берем иншалла. Ушул эл журтуңузга бир соңку сөз, каалоо тилек, дуаңыз болсун. Рахмат. Ошо биринчиден Кыргызстаныбыз тынччылык болсун. Ар бир адамга ден соолук болсун. Оорубасын ар бир адам. Ошо жакшы ниетте барып, ар бир каерге барбасын. Табыпка барсын, молдого барсын, Кастафравка барсын, жакшы ниетте барса сөзсүз шифа болот да. Кыргызстаныбызга чоң эң биринчиден жакшы салам айтып өтөйүн. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевго
чоң рахмат. Урматтуу Ташиев, Камчы Ташиев, Байкебескада чоң рахмат. Ушулар келгенден бери Кыргызстаныбыз оңолуп атат. Рахмат ушуларга, мен аябай ыраазы болдум да. Мени көрүп ыраазы болуп, мына кылган иштерин көрүп атабыз. Ыйлагым келет да, мен ыраазы болгонумданчы. Ошо аларга дагы чын ден соолук каалайм. Сизге да чың ден соолук каалайм. Алла ыраазы болсун. Кыргызстаныбыз тынччылык болсун, токчулук болсун, оорубасын эч ким. Кудай сактасын. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Алтынай болгон убактыңыз бөлүп келип, ушу 1 саат бою элибизге жакшы маалымат бердиңиз. Руслан мырза айткандай, Кудай буйрса элибиз оорубасын, ден соолук, бирок аманат ден соолукту караш керек. Спорт менен ушул кам көрүп, туура тамактануу деди мынакей. Ошонун баардыгы өзүңүздүн колуңузда, урматтуу көрөрман, урматтуу угарман. Демек, бул аманатты ошол жакшы карасак буйрса, өмүрүңүз узун болот деген сөз. Ушул Марватовы жана ошондой эле Насихат радионун жамааты дагы сиздерге ден соолук каалайт. Күн ысыктан өзгөчө сактаныш керек, ысыктан. Азыр биздин Руслан мырза айткандай, ошол давление жөнүндө айтып өттү. Демек, ушунун баардыгы эле ойду тазартыш керек экен, Кудай буйрса. Анан кокус ооруп калсаңыздар, мына буйрса даректерин берди, барып Кудайым сиздерге ден соолук шифа берсин деген максатта изги тилекте бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кудай таала ошол Кыргызстанды, жалпы дүйнө жүзүндө согуш болбосун, чыр болбосун, ушул жаш балдар биздин жарандарыбыз оорубасын деген тилекте бүгүнкү эфирибизди баарлашууну жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.